Урматтуу мекендештер, менден азыр көп сурап атышат, коронавирустун белгиси кандай, коронавирус менен ооруганда адам эмнелерди сезет, эмнеге жалып калат деп, анан негизгиси кантип сактанабыз, профилактика. Эгер ооруп калсак кантип жакшы болобуз деп сурап атышат. Демек, коронавирус бул жаңы келген оору болгон үчүн азырынча ошол башыбыздан өткөн клиника боюнча адамдар кантип ооруп келди, кайсы жалыптар болду, канткенде аны биз жакшы чыгара алабыз. Азырынча практика негизинде гана биз врачтар тажрыйбаны ошол жактан гана көбүрөөк тажрыйбаны ушул жактан алып атабыз да. Демек, канткенде биз коронавирустан сактанабыз. Биринчи сактануу жолу албетте организмде, мен дайым айтып келем, урматтуу мекендештер, организмге бизде 5 микроб, 5 майда организм деп кой, микроорганизм. Мен дайым айтып келем да, негедир жакшы көңүл бурбай атат биздин туугандар. Ушу жакшыраак көңүл бурсаңыздар, 5 микроорганизм, мына эстеп калыңыздар. Бул вирус, бул гриппки, бул микроб, бул жөнөкөйлөр, жана булар паразиттер. Мына ушул 5 микроорганизм, 6-чысы бул раковая клетка. Булардын бардыгы бир клеткалуу микроорганизмдер. Булар биздин ичибизге кирип, биздин нерсебизден жашаганга аракет кылышат. Демек, ушунун ичинен 2 жылдан бери бизде вирус бизде абдан оор кыйынчылыкка салып, бизди кыйнап турган мезгили. Вирустун абдан көп түрү бар. Эми вирус деген бул ар түрдүү ооруну чакырат. Грипп болобу, аденовирус болобу, парагрипп болобу, сары ооруну чакырган, мына гепатит А, Б, С деген булар да вирустар. Мына ошого окшогон вирус бул коронавирус деген оорунун вирусу. Бул вирус абдан мындай сырткы чөйрөгө туруктуу болгон үчүн, сырткы чөйрө биз аны жок кылабыз деп аракет кылган ыкмаларга өзү күчтүү туруп алган үчүн бизди ал кыйнабат. Ошон үчүн мына вирус киреби, башка киреби, биз биринчи организмибизди биз чыңдамайынча биз эч качан ооруну жеңе албайбыз. Урматтуу мекендештер, сиздер мисалы, ой кокуй, мен организм чыңдаш үчүн витамин ичип атам, анда мындай жок. Витаминден да мурун биз ооз көңдөйүнөн, мурун көңдөйүнөн баштап, арткы тешке чейин ашказан болобу, ички ичегилер болобу, жоон ичегилер болобу, мурун көңдөйү болобу, жогорку бөлүк болобу, дем алуунун өпкө бөлүк болобу. Биз ушул жактагы без тамырларды күчөтүшүбүз керек. Биз ушул жактагы кан айланууларды жакшыртышыбыз керек. Мунсуз биз эч качан бир да ооруну жеңе албайбыз. Демек, сөзсүз түрдө көбүрөөк кыймылдаш керек. Эң негизгиси, мен дагы айтып кетем, былтыр да айтып чыкканмын, паникага алдырбаш керек. Мына эми быйыл Кудай буйрса адамдар көп паникага алдырбай калды. Бул да болсо эң жакшы нерсе. Демек, адам өзү тезирээк жакшы боло баштайт. Эң биринчи нерв системаны тынч койгула деп айткан былтыр дагы. Сыгылбагыла, паника калбагыла, оорубагыла, окуй менен каза болуп калат деген жаман ойлордон алыстагыла деп былтыр эле кыйкырып бакырып чыккан. Демек, азыр деле ошентип айтканым. Нерв системасын тынч коюңуздар. Канчалык биз нервибиз тынч болсо, биз ошончолук ооруну жеңебиз. Биз кандайдыр бир нервибиз, мээ системабыз ызылдап турган болсо, биз эч качан органдарда кан айланууну жакшыртып албайбыз. Ушуну эң сонун түшүнүшүңүздөр керек да. Кан айланууну жакшыртмайынча, без айланууну жакшыртмайынча, нерв системасы ызылдап турган болсо, биз буларды жакшырта албайбыз. Демек, эң биринчи нерв системасын тынч коюңуздар. Жакшы уктаңыздар, жакшы эс алыңыздар. Ар бир адам азыркы мезгилде саат 10-да укташ керек. Мен дайым айтып келем, 10-да биздин органдар мөөнөт менен укташат. Боор уктайт, уйку без уктайт, ичегилер уктайт, мээ уктайт, жүрөк уктайт. Демек, ушулар уктаганга биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Канчада уктадыңыз десеңиз, мен уйкум эч келбей түнкү саат 3-тө уктадым деп. Албетте, сиз 9-да курсаңыз, 9 алсаңыз, каяктан уктайсыз?
тамақты саат 7-де тоқтатышыңыз керек. Мына ошонда сиз 10-да уктайсыз дагы, эрте менен 4-тө багымдатка турасыздарбы, эрте менен эрте турасыздарбы? Демек, сиз 10-дан 4-кө чейин 6 саатта біз бардык органдарды эс алдырып, эрте менен бизге жакшы иштеп берүүсүнө мүмкүнчүлүк беребиз. Андан кийинки нерсе, мен иммунитетим көтөрөт, витамин ичтим деп айттыңыздар деп атам. Жок, ошол витамин ичерден мурун биз иммунитет деген эмне? Иммунитет деген сөз бул биздин без тамырларыбыз. Мен мына лимфологмун да, мен лимфа бездери менен күрөшөмүн. Мен бардык оору менен, хоть рак менен келсин, хоть кандайдыр бир жакшы болбой атам 1 жылдан бери деген оору менен келсин, мен ошол оорунун бардыгында биринчи орунга мени профессорум үйрөткөндөй, профессор Ольга Николаевна Шишова үйрөткөндөй, мен биринчи орунга лимфа системасын коём. Мен кыргызча мындай деп түшүндүрүп койдум да. Сизге кызыл кан тамыры менен тамак барды, биз бардыгыбыз ошол тамакка көңүл бура беребиз, бирок ал кеттиби, биз кеткенге көңүл бурбай атабыз. Мына ошо ар бир клеткаларыбыз бизди жөнөткөн тамакты жегенден кийин ал деген мусор, ал деген кечирип койгула ажатканага чыгарат. Демек ошол керексиз нерсе, токсин дейбизби, шлак дейбизби, мусор дейбизби, керексиз заттар дейбизби, мына ошолор кетиш керек. Бизде ошолор кетпей калат. Эмне үчүн? Мына ошо иммунитетти жооп берген лимфа бездери жакшы иштебегендиктен бизден шлак кетпей калды. Демек, сиз өзүңүзгө өзүңүз күнүгө лимфа бездерине массаж жасашыңыз керек. Күнүгө сиз өзүңүздү өзүңүз жакшы көрүп, мен айткан направление менен бүт биз без тамырларга массаждарды жасаганда гана биз ошол бизге кирген вирусту мына жерден эле кууп чыгабыз. Демек, биринчи орунга лимфа бездерин коюңуздар. Лимфа массаж жасаңыздар. Бул сиздерге менден берилген приказ болсун. Жасаңыздар. Экинчиси, мына ошол ооз көңдөйүнөн баштап тамак жегенде суу ичебизби, тамак жейбизби, биздин эң экинчи орунда биздин тамак сиңирүү органдары турат. Ошол тамак сиңирүү органдары кызарып, шишип, ооруп калат. Демек, сезгенип калат. Ашказан сезгенип калат. Өтүңүз жакшы чыкпай калат, өт башчасы сезгенип калат, ички чегилер сезгенип калат, жоон ичкелер сезгенип калат. Сиз ошолор сезгенип кызарып турган болсо, мен мындай деп түшүндүрөм жалпак тил менен, ангинаңыз кармап калды дейли, кып-кызыл болуп шишип турат. Мына ошондой кып-кызыл шишигендик ушул биздин ооз көңдөйдөн баштап, ашказандан баштап, ичегилерден баштап, мына ушул ичегилердин ичи кып-кызыл болуп шишип турат, ангинага окшоп. Анан кантип сиз ашказандын ичи кызарып шишип турат, а сиз витамин жедиңиз, ал сиңеби? Аны биз эч качан айта албайбыз 100% ошол витамин сиңди деп. Сиз биринчи мону кетириңиз. Биринчи ашказандын шамалдаганын кетириңиз. Ичегилердин сезгени, кызарып шишигенин кетириңиз. Анан кийин тоннолор витамин ичиңиз, анан витаминиңиз жакшы барып сиңет. Мен витамин ичтим эле оған эмнеге мен ооруп калдым? Албетте витаминиңиз сиңбей калды да. Демек, экинчи орунда биз ич көңдөйдөгү ички органдарыбызды сөзсүз түрдө түртүп, кармалап, ойготуп, ошол органдарды түрткүлөп, ошол жака барган кан тамырларды жакшыртышыбыз керек. Анан бизге жеген тамагыбыз, ичкен дарыбыз болобу, ичкен витаминибиз болобу, ичкен суубуз болобу, анан жакшы сиңе баштайт. Демек, сиздер экинчи сиздерге приказ бул курсакка массаж жасоо. Муну висцерал массажы деп айткам. Үчүнчүсү албетте бул диафрагмалдуу дем алуу. Демек, мен айтып келем, өпкө бөлүк менен курсак бөлүк, мына өпкө бөлүк, мына курсак бөлүк. Ушул экөөнүн ортосунда диафрагма деген боор эт болот, мындай эт болот. Биз ушул боор этти дем алып, дем чыгарып, дем чыгаруу менен биздеги без тамырлардын денебизде агуусун, келүүсүн, кетүүсүн жакшыртабыз. Диафрагмалдуу дыхание, диафрагмалдуу дем алууда бул эң чоң ролду ойнойт. Сиз алтын таблетканын артынан чуркабаңыз, сиз алтын уколдун артынан чуркабаңыз. Сиз мына ушул 3 алтын эрежени жасаңыз, анан сизге кирген вирус жок болбосо мага келиңиз. Мындан тышкары, албетте организмге ошол вирус кирип алгандан кийин ал жашайт. Ал вирус ар бир клеткабызга кирип жашайт.
мына мурун көңдөйүндө клеткага кирип жашап алат. Андан нары өтүп туруп жогорку бөлүккө, трахеяга, андан нары бронху, андан нары өткөн ошо ар бир органдарыбыздын клеткаларына кирип жашап алат. Клетканын ичине кирип алган үчүн биз аны кууп чыга албай калып атабыз, көрдүңүздөрбү? Демек ушул вирустар ошо клеткага кирип жашагандан кийин алар да тамактанат, биз жегенди жейт, бизден барган микроэлементтерди, бизден барган белок, углевод, жырларды жейт. Демек ошолорду жеп алар көбөйүп, анан алар да өздөрүнөн чыгарган керексиз заттары бизге температура берет. Демек биздин кан тамырыбыз, биздин без тамырыбыз ошолордун чыгарган керексиз заты менен организм коюланып кетти, кан коюланып кетти, без тамырлар коюлуп кетти. Эми дальше мен айтпай эле койгон, силер көп түшүнбөйсүздөр, урматтуу мекендештер, врач болбогондон кийин. Демек кандын ичинде кан коюланып калды, анан тромб пайда болду деп жалпы жүзүнөн билесиңер. Демек ошондой состояниеге келтирбеш үчүн биз суу ичип турушубуз керек. Сууну албетте чала кайнатып ичиңиздер. Кайнаган сууда болбойт, кайнабаган сууда болбойт. Андан кийинки дагы бир жакшы нерсе, урбаш үчүн, жана ооруп калгандан кийин организмде ошол состояниеден чыгарыш үчүн биз эң негизгиси ичегиде бизде заң турбаш керек. Анча-мынча адамдар келишет, мен бир жумалап барбайм деп. Мага бирөө келди, мен деди бир айда бир барчу элем. Мен эч качан ойлобопмун күнүгө заңдап турушту деп айткан, көрдүңүздөрбү? Бул деген нерсе биз өзүбүздүн организмибиздеги норманы билбегендигибизден. Демек, кечирип койсоңор, анатомиядан 2 деген баалыгын болуш керек да. Демек, адам деген күнүгө заңдаш керек. Нормада 1 же 2. Сөзсүз түрдө ич ооруп кетип, воздух менен кошо заң чыккан эмес, колбасообразный деп коет. Ошо колбасадай заң чыкканы бул норма болот. Бир күндө 3 жолу тамак жедиңиздерби? 1 же 2 жолу заңдап туруш керек. Бул деген заң деген нерсе, ошол биз жегенден кийин керексиз нерсе сыртка чыгып турбаса, ал экинчи жолу кайра бизге ичегиден, жоон ичегиден сиңет дагы бизге керексиз зат, уулуу зат болуп туруп кайра биздин органдарыбызды, биздин клеткаларыбызды кыйнайт. Демек, сөзсүз түрдө ичегини бошотуп туруш керек. Эми ичегини бошотуп туруу керек десем, кээбиртер мен айлап жылдап дюфалак ичемин, мен айлап жылдап сенна ичемин деп. Жок, биз деген аны искусственно айдабашыбыз керек. Ичегинин ичинде заңды биз ушуну эле айдай бербешибиз керек. Ичеги өзү минтип дейт. Мына өзү гаустур деп коет. Могу жоон ичегидеги мындай бөлүкчөлөрү өзү түртүп, ички ичеги өзүнүн түртүү функциясы, түртүү кызматы сөзсүз түрдө өзү жасаш керек. Аны искусственно айдабаңыздар. Демек, аны искусственно айдабастан естественно кылыш үчүн сөзсүз түрдө баягы мен айткан висцерал массажын жасасаңыздар, ал ичегилер өздөрү кызматын, түртүү кызматын аткарып берет. Кийинки нерсе бул тамактануу. Демек, тамактануудан сөзсүз түрдө азырынча мен дагы айтып кетемин. Организмде ошол ичегинин ичин, ошол ашказандын ичин биз мына аял заты ичегин жууганда билебиз, ичегин жууганда былжыр чыгат, былжыр. Аны слиз деп коет. Мына былжыр чыгат жууган ичеги. Мына ошол былжыр организмде ашказанда көп болсо, ичегиде көп болсо, жоон ичегиде көп болсо, былжырлар мыного катмарга сиңип калат, отурташып калат. Демек, ушул былжырдан кантип тамак сиңет? Ушул былжыр аркылуу кантип биз керектүү нерселерди ала алабыз, сууну ала алабыз? Демек, биздин организмдин ичи ошол былжырдан арылуу керек. Бул былжырды ким көп пайда кылат? 3 тамак. Бул сүт азыктары, айран болобу, курут болобу, творог болобу, сүт болобу, кыскасы сүттөн жасалган нерсенин бардыгы болбойт. Экинчиси бул ундан жасалган нерсенин баары болбойт. Булар дагы былжыр пайда кылат. Үчүнчүсү бул шириндиктер, таттуулар, варенье болобу, таттуудан, сахардан жасалган. Бул үчүнчүсү таттуунун баарын. Мына ушул 3 нерседен отказ кылып турасыңар. Мындан отказ кылмайынча биз организмдеги иммунитетти көтөрө албайбыз. Бизге кирген вирустар бизге жашап алат дагы, ошол нерселер менен тамактана баштайт. Тамакты кийинкиси тамак. Демек,
тамақты сөзсүз түрдө жөндөңүздөр, көбүнчө кайнатып ичиңиздер. Ротация деп коет. 4 күндө 4 түрдүү тамак жеңиз. Эртең менен дагы 4 түрдүү тамак, түштө дагы 4 күнгө 4 түрдүү тамак. Бүгүн күрүч жесеңиз, эртең гречка жеңиз. Бүрсү күнү пшено жеңиз. Ушундай алып завтракты жейсиз. Обедте бүгүн эт жедиңизби? Эртең өсүмдүк этин жеш керек. Бүрсү күнү балык жеш керек. Наркугун овощной суп. А кечкисин сөзсүз түрдө кечки тамак саат 7-де болуш керек. Демек 7-де сиз овощторду, жемиштерди, жемиштерди демек сиз только сууга кайнатып жана буга кайнатып жеген учурда гана биз организмде былжырды пайда кылбайбыз, биз организмге кирген вирустарды бакпайбыз. Мына ушундай бул профилактика. Демек, эми кандай клиника болот? Клиника албетте мен кече жакында бир пациенттин денесине чыккан лишай деп мага врачтар окуй эмне деп атасың, бул лишай деп илеп белгиси менен жөнөткөн, бул лишай эмес. Эмне үчүн? Себеби деген мен практикада былтыртан бери көрүп атам, коронавирус менен ооруган адамдар кирген вирус ар түрдүү болуп чыгып кетип атат да. Мына бирөө тердеп чыгып атат. Аябай тердей, демек кирген вирус өзүнөн чыгарган шлакты биз тер менен чыгарып атат. Бирөөнү ичип өтүп атат. Бирөөнүн денесине ушуга окшогон высыпание деп коет, денеге чыккан бүдүрлөр, ошол лишайга окшогон бүдүрлөр аркылуу бул ошол организмдеги вирустан чогулуп калган шлак ушинтип чыгып атат. Дагы ар кимге ар түрдүү болуп, бирөө аябай мурдунан аябай 3 күн суу агып туруп алды, көрдүңүздөрбү? Дагы эмне болду? Бирөө абдан шалдырап жатып эле тердеди. Мына ошого окшогон клиника болуп атат да. Ну, анча-мынча адамдар келип атат, жит сезбей калып атат, дам сезбей калып атат. Мындай быйылкыга аз болуп атат. Келген пациенттердин ичинен жит билбей калган, дам билбей калгандар аз болуп атат. Көбүнчө азыр температура этип. Температура деген эмне? Температура деген нерсе организмге чужой кирди. Организм күрөшпөйсүңбү? Эмне жатасың? Аракет кыл. Мага бир чужой кирип сени керексиз нерсеге батырып койду. Давай аракет кыл деп атат. Температурадан эч качан коркпош керек. Окуу деп паника түшпөш керек. Температура деген сөз сага кирген чужой нерсе көйүп кетти. Давай аракет кыл деп атат. Аракет менен жогоруда айткан нерселердин баарын жасай берсеңиздер эле температура түшөт. Температурадан эч качан коркпогула. 38-5 болгонго чейин парацетамол ичип тургула. Ошо температура түшө турган таблеткаларды ичип тургула. 38-5тен жогору гана ошо литическая смесь деп коет. Анан кийин димедрол новокаинди кошуп, тамырдан, жамбаштан сайдырып температураны түшүрүп туруш керек. Эми клиникадан мен ушул лишай деген боюнча бир аз неме кылып кетейин, токтолуп кетейин. Мага пациенттер звонок этишти. Былтыр сентябрда күйөөсү ушундай температура жетип аябай кыйналып, коронавирустун белгилери болгон, анан эле денеге ошо бүтүрлөр чыгып кетет. Анан булар кожныйга барат. Кожный барганда алар лишай деп тур, лишай менен дарылай берди. Жүрө берди, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрга чейин жүрө берди, лишайдан арылам деп, температураны түшүрөм деп. Декабрда барган экен, двухсторонний пневмония болуп рентгенден көрсөткөн. Эми бул 4 айда организмди бир аз слабый кылып койду да. Анан мындан чыга албай калды. Январь, февраль, марттан бери дагы эле температура кетет, бир аз түшөт, кайра чыгат. Анан ошондо бир аз сиз пневмония болуп калган экенсиз, өткөрүп жүрген экенсиз деп дарылашты. Дагы эле жакшы болбой атат экен. Азыркы учурда температура күнүгө болуп жатат экен. Демек, уже мен айттым, бул практикага мен таянып айтат элем, бул деген сиздеги осложнение коронавируса, осложнение ковида. Демек, толук дарыланбай калган үчүн өпкөнүн ичинде өпкөнүн клеткалары өлүп, анын ордуна фиброз деп коет, сухожилия сыяктуу, тарамыш сыяктуу нормалдуу клетка, өпкөнүн клеткасы эмес, анын ордуна өлүп калган клетка, жарым жан клетка пайда болот дагы. Өпкө толук түрдүү дем ала албай калат, өпкө ачышы мүмкүн, кычкыртек жетишпей калышы мүмкүн, температура түшпөшү мүмкүн да. Көрдүңүздөрбү, муну менен айтайын дегеним, алвеолго, мына биринчи жогорку бөлүк дедим го. Бул жерде биз дем алуунун жогорку бөлүгүндө биз кааласак да каалабасак да бронх 10 күндө клеткалар алмашат.
Мына бізде денебиз түлөгөндөй, терибиз түлөгөндөй, биздин ички органдар да жаңыланып турат. Ашказандын эмне үчүн мен ашказанда 4 күндө бир тамак жейсиңер деп атам. Себеби деген ашказандын клеткасы 4 күндө бир алмашып турат. Сиз бүгүн жедиңиз бир тамакты, ошол тамакты эритип берем деп ашказаныңыздын клеткалары, ошол сокту чыгарат, ферментти чыгарат да ал клеткалар өлүп калат. Ал клетка 5-күнү пайда болот. Демек сиз бүгүн плов жедиңиз, эртең плов жедиңиз, бүгүн биринчи күнкү гана пловуңуз сиңет, экинчи, үчүнчү күнкү плов сиңбейт. Сиз бүгүн эт жедиңиз, эртең жедиңиз, сиз бүгүнкү этиңиз сиңди да кийинки этиңиз сиңбейт. Ал сизде лишний организмге кереги жок чужой белок катары ал калып калат. Мына ошол дагы биздин бес тамырларыбызды ылайга батырып, бизди кыйнаган ошол тамак болот. Демек, организмдеги клеткалар өзүнүн определенный күндөрүндө өлүп, анын ордуна жаңы клетка келип турат экен. Бронх, эмне үчүн мына сиз бронхит болдуңуз? Кааласаңыз да, дары ичсеңиз да, дары ичпесеңиз да сиз 12 күндө жакшы болосуз. Ашпес 14 күндө жакшы болосуз. Эмне үчүн? Потому что эски ооруп калган клетка өлүп, анын ордуна жаңы клетка келмейинче сиз баары бир жакшы болбойсуз. Ошон үчүн сиз антибиотик аласызбы, албайсызбы, ал андан зависит этпейт. Сиз организмиңизди натуралдык ыкма менен эле күчтөндүрө берсеңиз эле 12 күн, 14 күндө өзүңүз жакшы болуп каласыз. А пневмонияда өпкөнүн эң акыркы мына жогорку бөлүк, трахея, бронх, анан барып бөлүнүп барып өпкөнүн эң акыркы бөлүгү альвеол деп коет. Мына ошол альвеолдордо бизде газ алмашуу пайда болот. Газ алмашуу жүрөт. Биз кычкылтекти беребиз, деп дем алганда биз ошо альвеолдо кызыл кан тамырга кычкылтекти беребиз. Анан дегенде биздин денеден кан тамырга чогултуп келген көмүр кычкыл газын биз кайра бул жакка бергенден кийин деп биз аны чыгара беребиз. Мына ушул альвеолдор мындай исиркектерге окшош да, мындай шариктерге окшош. Мына ушул шариктеги клеткалар 1 жылда жакшы болот. Ой, кечирсиңер, 1 жылда алмашат. Альвеолдун клеткалары 1 жылда жакшы болот. А бронхтуку 10 күндө жакшы болот. Демек, кимде ким өпкөсүнө түшүрүп алган болсо вирусту, вирус өпкөсүнө ошо альвеолдо жашап, альвеолдун клеткаларын өзгөрткөн болсо, анда сиз эртерээк жакшы болот эле, эмне үчүн болбойт деп сыгылбаңыз. Ал кааласаңыз да, каалабасаңыз дагы сиз 1 жылда барып ордуңузга келесиз. Ага чейин кичине слабость болот, дем алууңуз кыйналат, этаждан этажга чыкканда кыйналат, жүрөктөрүңүз кыйналышы мүмкүн. Бирок мен 1 жылда жакшы болот дегем деп чалкалап жатып албастан, мен айткан ыкмалардын баарын жасай бериш керек. Азыркы быйылкы коронавирустун өзгөчөлүгү температура 39-40-42ге чейин чыкты болот. Демек, бул вирус былтыркыга караганда дагы биз былтыр аны өлтүрөбүз деп ар нерселерди берип, биз ошолордун формасын эмес, биз алардын каршы туруу жөндөмдүүлүгүн күчөтүп бердик да. Ошон үчүн алар азыр биз эч нерсени тоготпостон бизде көбүрөөк жашап калган үчүн, көбүрөөк токсинин чыгарган үчүн температура 39-40га чыгып кетип атат. Албетте, мен былтыр деле айтканмын, мына азыр сиз эшикке чыксаңыз деле, эшикте деле вирус, мына менин кабинетимде деле вирус. Почему? Потому что мен кабыл алам пациентти. А мен алар кетери менен кабинетте озонаторду көрсөткөнмүн, озонатор менен же кварц менен кабинетти тазалап, мен ушу абаны алмаштырганга аракет кыламын. Демек, сиз мага жуккан жок, мен эчтеке болгон жокмун деп кайдыгер карабаңыз. Или жугуп калса, койкуй деп паникага түшпөңүз. Себеби деген бул вирус везде жүрөт, аба аркылуу жугат, буюм аркылуу жугат, колубуз аркылуу жугат, тамак аркылуу жугат. Демек, алар бизге кирип атат. Бирок бизде эң сонун система бар. Баягы эле лимфа системасы. Бүт оорудан сиз паразит жуктурасызбы, сиз микроб жуктурасызбы, сиз гриппке жуктурасызбы, сиз вирус жуктурасызбы, сиз простейт жуктурасызбы, бардыгын жеп жок кылган бул только лимфа система. Демек, сиз эң биринчи орунга лимфа системаны коюп, лимфаңызды иштете бериңиз. Өзүңүздү жакшы көрүп, чуркаңыз. Мен бассейнге барсам, бассейндер бул дополнительно. Сиз
күнүгө өзүңүз 3 дене деген 3 бөлүк болуп акат. Ошол 3 бөлүк боюнча направление менен денеңиздеги 5 тамырларды иштете бериңиз дагы. Дополнительно кааласаңыз бассейнге барыңыз, кааласаңыз тоого чыгыңыз, кааласаңыз сууга чыгыңыз, кааласаңыз велосипед айдаңыз, кааласаңыз гимнаст болуңуз, кааласаңыз башыңызды жерге коюп путуңузду өйдө көтөрүңүз. Любой физкультуранын түрүн жасай бериңиз, бирок биринчи орунга лимфаны койгонуңузду мен сурап кетер элем. Клиникадан дагы гүл шал болгону көп болуп атат азыр адамдарда. Абдан гүл шал болуп тердеп атышат. Тоже коркпоңуздар, температура 40-42 чыгып кетет. Тоже коркпоңуздар. Алы куруп температура жок болуп атат. Дагы коркпоңуздар. Анан редко бул ичи өтөт. Ичи өттү дегенде эле мен айтам да, сиз шапкеңизди асманга ыргытыңыз, сүйүнүңүз дейм да. Себеби деген кирген мусор бир жактан чыгып атпайбы атырылып. Демек, сизде ал калбаган үчүн сиз оңой кабыл алып, оңой өткөрөсүз вирустучу. Мен ошо тамашалап айтып калам, мен окуй доктор менен бир күндө мынча жолу барып атам го десе, шапканы асманга ыргытып сүйүнөрүңүз дейм. Себеби деген бизде калбай атат анын мусору, вирустун мусору бизде калбай атат. Демек биз аны жеңил өткөрөбүз. Дагы клиникасынан ушо дагы бир сыйра кайталап кете турган болсом, демек температура высокий болуп атат, көп тердеп атат, мурундардан шыркырап суу агып атат, ичи өтүп атат, алы куруп атат, аппетит жок, денеге бир нерсе высыпание чыгып атат. Эми мынтип дагы бир нерсени айта кетейин, урматтуу мекендештер. Адамдар мектепте жок, менде жок болчу, менде эчтеке жок болчу, анан мен жүгүрүп барып эле холодильникте муздак суу иче койсом эле ооруп калдым. Ой коку, менде эчтеке жок эле, мен коку дордойго базарга барып келе калып эле ооруп калдым. Ой коку, менде эчтеке жок болчу, мен жүгүрүп барып эле бассейнге чыгып койсом ооруп калдым. Жок. Или мен көлгө барып, мына 3 күн көлдө жүрүп кайтып келсем ооруп калдым. Жок. Урматтуу мекендештер, бул азыр бардык жерде бар. Ал биз эч качан абадагы вирусту эч качан токтото албайбыз. Ал көзгө көрүнбөгөн жылчактардан өтүп кетет. Демек ал абада жүрөт. Biz аны менен просто күрөшүшүбүз керек. Сизде ал түшкөн да, мына сизге ал түшкөн, сиздин организмиңиз күрөшүп, мурун көңдөйүндө күрөшүп, лимфалар ушул жерде аябай көп лимфалар бар. Лимфалар күрөшүп, аны эми чыгарайын деп атканда, сиз бардыгыңызда холодильникте муздакты ичкенде организмиңизди шалдырата койдуңуз, кан тамырларды жырылта койдуңуз, тигилер кайра көбөйүп кетти дагы, сизге клиника берди. Или сиз мурун көңдөйүнгө түшкөн, организм күрөшүп аны чыгарып аткан мезгилде сиз бардыгыңызда муздак сууга тыштаганыңызда организм слабый болуп калды дагы, баягы кан тамырларда кан айлануу кысылып калды, без тамырларда мусорлор көбөйүп кеткен, анан сразу температура бердиңиз дагы, сиз спровоцировали, сиз ошол вирустун дагы дальше бизде жашап көбүрөөк калып калышына өзүңүз себепчи болдуңуз деген сөз да. Демек, ооруп калбаш үчүн бардыгыбыздын абада бар жерде жүрөт. Демек, ооруп калбаш үчүн мен айткан жогорку ыкмалардын баарын жасай бериңиздер, урматтуу мекендештер. Коркпоңуздар, мен былтыр айткан паникага түшпөгүлө, көңүлдү көтөргүлө, настроенияны жогорулаткыла, жана мен ушу жогоруда айткан ыкмаларды колдоно бериңиздер. Мен сиздерге ден соолук каалайм.